Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга жакшы күн каалайбыз. Бүгүн мен болсом ушул өзүңүздөр көрүп тургандай эле буга чейин ушул кыштын күнүндө ремонт иштерин баштагам. Буюрса дагы бүгүн усталарды чакырып, бул усталар менен туникефон жасатайын дедим. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле усталар ичинде иштеп атат, үйдүн ичинде. Мен бул менен эмне айткым келет? Азыркы учурда ушул жаңы үй бүткөрүп, ушундай мага окшоп уста салып ремонт иштерин кылып аткандар болсо, бул видео сиздер үчүн болсун. Анан негизги азыр заманбап ушундай өнүгүүлөр болуп атпайбы? Ошондуктан туникефон деген бир сонун нерсе чыккан. Ал менен сиз үйүңүздү сыртыны же болбосо потолокторун дагы баягы кооздосоңуз болот. Азыр мен ушул издеп жүрүп Баткен шаарындагы Кызыл жол жактан, Кызыл жол кварталынан бир Амир деген кишини таптым. Ошол кишинин командасы бар экен. Мынтип станоктордун жардамы менен листтерди алып келди, бүт лесаларды коюп, мына азыр өзүңүздөр көргөндөй эле үйдүн мына үйдө тарагын ушул жагын азыр сплошной туника кылабыз. Буюрса бүткөндө дагы көрсөтөм обзорду. Анан булар негизинен айта кетчү нерсе, бул усталарда бүт бардыгы өздөрүндө экен. Кыскасы сизден эч нерсе талап кылбайт. Болгону кызмат акысын деп берсеңиз, калган бүт баары мына станоктору, өздөрү келе турган шуруптар, рейкалар бардыгы ушул өздөрүндө бар экен. Сиз эч жакка бара албайсыз. Болгону ушул боло турган жериңизди көрсөтөсүз, анан аягында эсептешип койсоңуз болду. Жакшы, анда буюрса бул да бүткөндөн кийин мен сиздерге обзор кылып көрсөтөм. Буну менен мактанганым келген жок. Болгону ушул мага окшоп ушул уста издеп жүргөндөр болсо, ушундай туника кылат элем дегендер болсо, сөзсүз түрдө мен азыр экран астына номерлерин калтырып коем. Байланыш номерлерине чалып, анан кененирээк маалымат алып сүйлөшсөңүздөр да болот. Буюрса дагы 2-3 күндөн кийин бүткөндөн кийин биз сиздерге кандай бүттү көрсөтөбүз. Ага чейин мындай кыска баягы обзорлорун киргизип турабыз. Андыктан Расул Акматов YouTube каналына катталыңыздар. Жана ошондой эле ушул видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар.
саламаттуу менин YouTube каналымдагы катталуучулар. Мына буга чейин биз сиздерге мен көрсөткөндөй эле ушул үйүмдүн ушул жериндеги туникефонун буга чейин башталарын көрсөттүм эле. Эми бүткөндөгүсүнү көрүп койсоңуздар болот. Мен ойлогондой, мен тандаган фонду биздин ушул туникефон жасаган усталарым, агаларыбыз сонун кылып мынакей жасап берди. Бул сиздер көрүп тургандай эле өтө сонун вид, үйдүн видин ачып берген. Мына потолокко күзүүлөр менен жармаштырып, атайын баягы лампочка кое турган жерлерге ушундай кылып берди. Эгерде сиздер дагы ушул үйүңүздөрдүн алдында ушинтип кооздой турган болсоңуздар, албетте экран түбүндө биз ушул агаларыбыздын телефон номерлерин жана ошондой эле Instagram баракчаларын белгилеп коебуз. Ошол жерден толугураак маалымат алып байланыша алсаңыздар болот. Сонун жакшы сиздер үчүн атайын каталогдор да бар. Кандай формада, кандай кыласыздар, аны бүт өзүңүздөр сүйлөшө алсаңыздар болот. Буюрса, мен ойлогондой биздин үйдүн дагы мынакей потологун ушундай кылып бердим. Өзүңүздөр көргөндөй асманда жылдызчалар менен кылып атайын бир кооздуу экен. Бул дагы өзүнчө бир ушинтип вид берип турат экен. Сонун жакты. Эгерде жаккан болсо, сиздер дагы лайк басып, ушул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге дагы баарыңыздарга сунуштаймын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Расул Ахматов YouTube каналына катталып, подписаться бөлүмүн басып, башкаларга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар.